Жалпы мусулмандарга маалым болгондой, Аллах субханала тааланы мактоо, улуктоо жана жалпы эле ага зикир айтуу исламдагы эң жакшы Аллах субханала таалага сүйкүмдүү ибадаттардын бири. Ким Алла тааланы дайыма эстеп, баскан турган сайын күнү түнү ага зикир айтып жүргөн болсо, ал адам бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы көптөгөн жакшылыктарга жетет. Жана Аллах субханала таала ал адамга чоң соопторду акырет күнү ыйгарат. Зикир айтуу тууралуу Куранда дагы жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө көптөгөн далилдер келген. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөт үчүн үлгү болуп, Алла тааланы мактап, Алла таалага көп зикир айтып өткөн. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан зикирлердин бири бул Айша энебиз риваят кылган Сахих Муслимде жана Имам Ахмадтын Муснадында келген зикирдин бир түрү. Ал жерде Айша энебиз айтып атат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам юктиру мин каули субханаллахи ва бихамдихи астагфируллаха ва атубу илейх." Айша энебиз айтып жатат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам субханаллахи ва бихамдихи астагфируллаха ва атубу илейх деп көп айтчу деп бизге кабарлады. Мына бул жерде байкасаңыздар, Алла тааланын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла таалага тасбих айтууну жана тахмид мактоо айтууну жана Алла тааладан кечирим суроону чогуу айтып бизге ушул ибадатты үйрөтүп жатат. Бул өтө чоң пайдалуу зикирлердин бири. Ар бир адам ушул зикирди так айтып жүргөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуп ушул хадиске амал кылган болсо, көптөгөн жакшылыктарга жетет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушул зикирди жана андан башка пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан такталып келген туура хадистерде баяндалган зикирлерди жаттап алып, эске тутуп алып айтып жүргөн болсок, өзүбүз үчүн эле пайда. Субханаллахи ва бихамдихи астагфируллаха ва атубу илейх. Мына ушул зикирди көп айтып жүрөлү. Тасбихтин мааниси эмне? Субханаллах деген мааниси бул Алла таала бардык кемчиликтерден, бардык айыптардан таза. Ал зулумдан, шериктен, кандай айып болбосун баарынан таза деп ар бир пенде Алла тааланы мактоосу бул тасбих деп айтылат. Субханаллах деп айткан кезде ошол айтып аткан адам Алла тааланы мактап, таңтап, анын эч бир кемчилиги жок, анын эч бир айыбы жок. Ал шериктен таза, ал зулумдуктан таза, айып кемчиликтерден таза деп Алла тааланы мактап аткан болот. Ва бихамдихи дегени Аллах субхана таалага мактоо айтып атат, даңктап атат. Бардык мактоо ага таандык дегени. Астагфируллаха ва атубу илейх дегени Алла тааладан кечирим сурап, ага тооба кылам деген сөз. Мына бул жерде ушу мактоонун, зикир айтуунун 3 түрү бир жерде камтылып келип атат. Бул өтө чоң сооптуу амалдардын бири. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген жакшы амалдарга жакшы көңүл буруп, дайыма амал кылганга аракет кылалы.